Санарип доорунда төрөлгөн муун эрезеге жетип, кадимкидей чоңдордун жашоосуна аралаша баштады. Дижитал дүйнөсү адамдардын керектүү адаттарына гана эмес, алардын ой жүгүртүүсүн да тарбиялайт. Маалыматтын көптүгүнөн биринчи кезекте визуалдык сүрөттөрдүн фонунда өнүгүп жаткан клиптик ой жүгүртүүнүн кесепетинен адам ири көлөмдөгү маалыматты анализдеп иргей албай калат. Жасалма ой жүгүртүүдө айлана чөйрө кыска, жандуу сүрөттөр аркылуу кабыл алынат. Англис тилинде клип деген сөзгө үзүндү видеонун же тексттин кыска бөлүгү деген аныктама берилет. Биз клип дегенде видео менен коштолгон ырды элестетебиз. Анын басымдуусуна видеонун ыраты тез өзгөрүп турат. YouTube'дагы көпчүлүк видеолордун узактыгы 10 мүнөткө жетпейт. Мисалы YouTube'дагы эң популярдуу 10 видео деп аталган видео 6 мүнөттөн бир аз гана ашыгыраак убакытка созулат. Колдонуучулар видеолордун жүктөгөн популярдуу TikTok баракчасындагы видеолордун узундугу Instagram'дагыдай 15 секундтан ашпайт. Маалыматты ушундай кабыл алуу платиналык ой жүгүртүүгө алып келет. Адам бир теманы түшүнбөй туруп, экинчи темага өтүп кетсе, дүйнө бүтүндөй эмес, бири-бирине байланышпаган ар кандай окуялар сыяктуу кабылданат. Клиптик ой жүгүртүүнүн мындай коркунучтары бар. Биринчиден, ойду бир жерге топтоо кыйындайт. Бир жумушка берилип, теманы узак убакытка чейин изилдей алгандарга салыштырмалуу жасалма ой жүгүрткөн адамдар жөнөкөй эле жумушту көпкө жасашат. Клиптик ой жүгүртүү талдоо жөндөмүн төмөндөшүнө алып келет. Мында логика начар өнүккөндүктөн логикалык чынжырларды түзүү, башкысын бөлүп алуу, жыйынтык чыгаруу татаалдайт. Ал эми жасалма ой жүгүрткөн адамдар бир нерсеге оңой эле ишенип алышы мүмкүн. Аларды манипуляция кылуу жеңил. Адамды сен каалагандай натыйжага келтириш үчүн ага бир нече эмоционалдык образдарды көрсөтүү жетиштүү. Айрыкча чындыктан кийинки доордо коомдук пикир объективдүү фактылар эмес, эмоция, жеке туюмга таянып кабыл алынган проблема менен беткелдик. Дүйнөдөгү эң бай адамдар жана ишкерлер көп окушат. Алар ийгиликтерин көп окугандарына байланыштырып келишет. Том Коли өзүнүн бай адаттар, ийгиликке алып бара турган бай адамдардын күндөлүк адаттары аттуу китеби үчүн азыркы байларга байкоо жүргүзүп, бай адамдардын дээрлик 88% китеп окууга жана өзүн өзү өстүрүүгө жок дегенде күн сайын 30 мүнөт убактысын коротот деген тыянакка келген. Анын китебиндеги дагы бир жыйынтык: жылдык кирешеси $160 000 же андан жогору сумманы түзгөн адамдар өзүн өзү өнүктүрүү, билим алуу жана ийгиликке жетүү үчүн окушат. Ал эми анча бай эмес адамдар, тагыраагы жылына $35 000 аз киреше тапкандар китепти көңүл ачуу үчүн окушат. Азыркы учурдагы биз билген белгилүү адамдар туурасында бир нече факттарга токтололу. Билл Гейтс жылына 50 китеп окуйт. Бул болжол менен жумасына бирден китепке туура келет. Илон Маск ракета жасаганды кантип үйрөндүңүз деген суроого китеп окуу аркылуу деп жооп берген. Марк Цукерберг болсо 2 аптада бирден китеп окуп бүтөөрүн айткан. Бул адамдардын бардыгы креативдүү ой жүгүртүшөт. Ал эми алардын идеялары авторлорду бүткүл дүйнөгө белгилүү кыла алды. Китеп окуу элестетүү аркылуу абстрактуу ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жардам берет. Бул туурасында креативдүү ишкер Данияр Аманалиев менен кесиптешим Назгүл Мурат баарлашкан. Китептин жакшы жагы бул мисалы киного караганда көбүрөөк элестетүүнү үйрөтөт. Анткени кинодо бүт баары түшүнүктүү. Бул жөн эле бул кармандын чачы кара болгон деп жазылса, ар бирибиз ар кандай адамдарды элестетип атабыз. А бирок кинодо бир эле адамды көрүп атабыз. Ошол кино менимче элестетүүнү аябай чектейт. Элестетүү аркылуу бир адамда көп идеялар жаралышы мүмкүн. Адам кандайдыр бир жаңычылдыкка келиши мүмкүн. Кытайда 5-6 жыл мурун биринчи жолу фэнтези жана фантастика боюнча конференция өткөрүлгөн экен. Көрсө, эмне үчүн азыр эле биринчи ушул конференцияны өткөрүп атасыңар деген суроо болсо, алар деп айтышты да, биз түшүндүк, биз ооба азыр жакшы мындай мануфактурабыз, фабрикабыз, заводторубуз аябай жакшы иштеп атат. Биз ар түрдүү нерселерди чыгарып атабыз. Бирок ал нерселерди башка өлкөлөрдө дизайн кылып, ошол ойлоп табышат. А биз жөн эле бул нерселерди чыгарабыз. Бирок ойлоп чыгарган компания прибылдин 90% алат. Бизге болсо аябай аз акча калат. Мисалы, сен футболка чыгарсаң, бул жөн эле футболка болсо, анын баасы 500 сом. Анан ошол футболкада бренд болсо, анда бул футболка 1500, 2000 сом туралат. Бул бренд, бул кандайдыр бир окуя. Окуяларды ээлеген адамдар гана чоң акча табышат.
Азыркы жаштар китеп окубайт деп айта бергендин ордуна өспүрүмдөрдүн китеп окугусун келтире тургандай шарттарды түзүүнү колго алуу алда канча натыйжалуу. Маселен, Караколдун активдүү жаштары шаар тургундарына китеп окугусун келтире тургандай атмосфера түзүүгө жетишкен. Дем бул китепкана, социалдык кофейня, ошол эле учурда коворкинг. Негиздөөчүлөр мындай коомдук жайлардын башка аймактарда да болсо экен деп кыялданышат. Негизи биз ачыларда көп каршы пикирлерде болгон. Биздин жаштар азыр окубайт, соцсети тармактар бар, ошолордун баары сизге келбейт дегенчи. Бирок биздин ишенибиз ушул болчу, биздин жаштар жакшы бир атмосфера болсо келет деп. Негизи максатыбыз бул жакты бир жаштар борборуна айлантуу. Бул китеп борборуна 6000 китеп батырса болот. Бизнес жөнүндө, бизнес, психология, ушундай заманбап китептер. Бул жакта желтая закладка деген системасын киргизгенбиз. Китептерди азырынча үйгө окуганга бербейбиз, кишилер биякта келип окуса болот. Мисалы үчүн могу китептин баасы 960 сом болсо, кардарлар, жаштар муну 96 сом төлөп, өзүнүн закладкасын коюп, китепти окуп чыкса болот. Пландардан айтып кетсек, бул чакан бир кинозал ачуу. Анан ошол убакыт эле бул многофункциональный бир борбор болот. А жерде ошол эле кинозалды брейншторминг сессиялары үчүн колдонсо болот. Ошол эле соц тармактарга, YouTube'га, интернетке коюп, кичинекей ымыркайлардын кыргызча жомок угуусуна себеп болгонду көздөп атабыз.